Камчы Кең болобу, Жапаров Садыр болобу. Эсиңерге киргиле. Туугандар, эски нерсени унутпайлы, чокойлоруңарды унутуп калбагыла. Псих больницада учетко туруп, түрмөдө мойнун кескен күндөрдү эстен чыгарбасак да, туугандар. Мен сиздерге 1 жыл мурун какшап келгем. Туугандар, biz президент тандашты үйрөнөлү, таза инсандарды алып келип үйрөнөлү. Мына өзүбүздүн колубуз менен алып келип алып, мыйзамсыз түрмөдөн алып чыгып алып, мына түрмөдөн качырып алып чыгып, мыйзамсыз бийликти берип коюп, мына туугандар. Азыр биз ошонун жемишин көрүп атабыз. Мына эмне болду жемиши? Бензиндин басы 70 сомго чыкты, ундун басы 2300 сомго чыкты, туугандар. Азыр учурда ундун басы 3000, 4000ге чыга турган күндөр келип атат жакын арада, мына туугандар. Айтпады оны, Ташиев айтпады. Граница жабылып калса, бир каптын уну 10.000ге көтөрүлөт дебедиби? Өзү айтты го, мен айткан жокмун. Ошо күндөр келип атат, туугандар. Ойлонолу. Анан кийин жаш балдар, жаш жигиттерди, кыздарыбызды мына акмактарга каматып койсок, намуздуу, эрктүү жигиттер кайрылам. Бири келип туугандар. Раз болсо, раз. Ошо эле Ташиев менен Садыр Жапаровду дебатка чакыралы, сүйлөшөлү, айталы, жолуң туура эмес кетип атат. Сен ошо эле Сокенин саясатын жүргүзүп келип атасың. Ошо көч уланып келип атат, Сокенин көчү. Мына көрдүңүздөр. Ошо эле Матраевдин көчү уланып келип атат, туугандар. Булар самостоятельно, айтканда эгемендүү президент, мыйзамсыз президент болуп атат, туугандар. Себеби булардын үстүндө шефи бар, туугандар. Биз элден чыгарган президент апарып койгондо, элдин арасынан чыккан карапайым элдин баласын апарып койгондо, ушунчалык кыргыз эли кыйналбайт болчу, туугандар. Эми көрүп атабыз, мына жакшы активисттер, мындай саясатта жүргөн жаш жигиттердин арасынан Тилекман Куренкеев, Жеңишмек Маматов, мына 3 жигит. Ушуларга ким айтат, ушулар кылмышкерди? Эч ким ишенбейт, туугандар. Булардын күчү ошол карапайым элден чыккан саясатчыларга жетет. Кыргыздын кыздарына жетет, мага окшогон мына чыканактай кызды бүгүн ГКМга чакырганы бул деген. Мен үчүн мисалы ошол эле Садыр Жапаров болобу, Ташиев болобу, уят, мына бет керек да, бет керек. Менчи билбейм, эмнеге чакырды, неге чакырбады? Эмнеге чакырды, не себептен чакырды? Сен кыйын экенсиң, Ташиев. Сен эркек болгондо Адахан Кимсанбаевди ГКМга чакырбай белең, через прокуратура кылбай. Себеби коркоксуң. Коркоктугун ошондо далилдегенсиң, Атамбаев малында далилдегенсиң. Себеби Атамбаевга кат жазып, кечирип коюңуз деп. Анан аз келгенсип Садыр Жапаров менен Талат Мамытовду кидала кылып туруп сатып ошолорду. Анан ошон түрмөдөн чыккансың. Эсиңде болсо керек. Камчыке, ошондой болгон, эсиңизде болгон. А Садыр Жапаровдун бир жагы бар, достойно отурду ошол малда. Кечирим сурабады. Садыр Жапаровдун жакшы жерлерин айтып коем, адам кечирим жактарын. Бирок деген жери бар, туугандар. Бул мошенниктер, жуликтер кыргыз элине никогда жакшылык алып келбейт. Мен эскертип келип атам, туугандар. Келиңиздер, колуңузга жоопкерчиликти алалы, туугандар. Мейли Мадумаров президент болбосун, башкасы болбосун. Биз мына таза инсандарды, коррупцияга аралашпаган инсандарды алып келели, жок дегенде. Элге күйгөн жарандарды алып келбейли, жок мына Европада жүрүшөт, Америкада жүрөт, мисалы. Кореяда жүрүшөт, Японияда. Акылдуу жигиттерибиз талада, туугандар. 2 миллионго жакын азыр жарандарыбыз талада жүрөт, туугандар. Жалаң акылдуу инсандар, өзү билөсүн бак. Керек болсо Кыргызстанга туугандарын багып аткан жарандар, азыр сыртта жүргөн жарандар. Биз Кыргызстанды багып атабыз, туугандар. Биз сыртта жүргөн жарандарыбыз убактылуу иштеп жүргөндөр. Биз Кыргызстандын экономикасын кармап турган мына бизбиз, туугандар. Ошон үчүн сыртта иштеп жүргөн мигранттарды мен баатыр катары эсептейм. Себеби булар өзүн эле эмес, аркадагы үй бүлөсүн, туган уруктарын багып атат, туугандар. Анан мына окшогон мошенниктер, жуликтер келип алып, элдин рызкысына чичип, керек болсо мына Орто Токой суу сактагычын сатып, мына айткан арендага берип, ошо менен Орто Токой суу сактагыч кайтпайт, туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин башында элечи. Булардын саясаты ушундай болду, туугандар. Только акча кылмай,
акча кылмай, дагы жол бир жол акча кылмай, Дубайдан үй алмай, Европадан үй алмай, ошентип акчаны чөнтөгү салмай, анан качмай, элдин рызкысын жеймей туугандар. Кыргыз элине кызмат кылам деген азамат мисалы, андай нерсеге барбайт болчу. Себеби азыр коркуп, ошо жаш жигиттерди, жаш кыздарды камап аткандыгы бул алсыздыгын билдирет туугандар. Мен неге алсыз дейм булар? Буларды мен сиздерге бекече чакырып кеттим. Келиңиздер туугандар. Мен сиздерге алдыңарга туруп берейин. Мага мандатты бергиле. Мына эки досту мен лично аркаман туруп берсеңер мен камайм буларды. Булар өзүн эле камабайм туугандар. Булардын үй бүлөсү, бала чакасын, аялын мына туугандар, камай калган адамдар айтып берейин силерге. Ошо эле ген прокурор Зулушевду камайм туугандар. Спикер Талат Мамытов камайм. Бакыт Төрөбаевди камай турган адамдар көп туугандар. Ошолорду кустурабыз, кыргыз мамлекеттин карызын мен мына Жапикеевге окшоп айтпайм туугандар. 2 секунд, 5 секунд деп. Бул акмактар төлөйт. Себеби булар жеген, биз жеген эмеспиз. Булар кыргыз элинин рызкысын жеп, карызга батырып бизди. Эми бизди талалап жүргөндөр ушулар күнөөлүү туугандар. Түздөн түз ушулар күнөөлүү. Мен сиздерден суранып кетем туугандар. Азыр ГКМдын жанына келебиз. Мен ушу Бишкек шаарында кем турса, таныш билиш, урук туугандарга чакырып кетем. Ораза Нарматова ГКМга кирип кеткен жигит тура мыйзамсыз ошол жерге чакырып алган да мыйзам. Себеби бизде статус, депутаттын статусунда ГКМдин болобу, прокуратураң болобу, мындай нерселерге өзүнүн статусу бар, мына депутатскийчи. Бул акмактар закондуда өзү жазган мыйзамсыз законундагы өздөрү окуп койгон жок да туугандар. Булар бирөө жазып койду, ол боюнча иштебейт. Бизде мыйзам жазыла берет туугандар, бирок иш жүзүндө ишке ашпайт туугандар. Мына көрүп атпайбызбы? Эбегейсиз, мына азыр Садыр Жапаровдун мыйзамсыз болсо дагы эбегейсиз укуктары бар болчу туугандар. Кыргызстанды 2 айда мына үзүрүн көрөсүңөр деген азамат азыр 100 жыл берсек деле бул азамат никогда Кыргызстанды көтөрүп чыга албайт туугандар. Себеби ага эмне керек? Билим, акыл керек. Андай буда жок. Себеби бул адам суицидке барган адам эң слабый адам болот. Бул орукчан адам болот эсептелет туугандар. Силер мындай айтканда псих больной орукчан адамды алып келип президент кылып түрмөдөн качырып алып чыгып бийликти берип койдуңар туугандар. Келиңиздер ойлонолу. Мыйзам чегинде туугандар. Түрмөдөн качып чыккан адам на поражение. Ошо түрмөдөн качып чыккан заключенныйды вышкадан туруп атыш керек болчу. Бизде эмне кылды? Ошол жерде отурган түрмөнүн начальниги мына экс макамын алган президент Жээнбеков письмо жөнөтөт, ошону чыгарып койгула деп. Ошол письмо менен барып Садыр Жапаровду алып чыгып атат, мына туугандар. Анан ал чыгып келип туруп, шантаж кылып, ал кылып Соронбай Жээнбековду коркутуп, бийлигин мыйзамсыз алып коюп атат туугандар. Ошого да кайдыгер караган элде дагы, бизде да, сизде да күнөөлөр бар туугандар. Биз мыйзам таласына киребиз десек, укук талабына киребиз десек туугандар, келиңиздер. 5-октябрдын 2020 жылдан биягын жокко чыгаралы дагы мыйзам таласына келип, ошол учурда кимдер жоопкерчиликтен качып, революция кылдыбы, качтыбы түрмөдөн, качырып алып чыктыбы түрмөдөн барып, ошол адамдарды жоопко тарттыралы туугандар. Жоопко тарттырып мыйзам чен, келиңиздер деп ошогочу. Ошону тарттырсак, ошол нерсени тарттырсак туугандар, кийинки президенттерге сабак болот. Булар кийинки президенттер көрдүңүздөр да, азыркы мыйзамсыздар отуруп алып Аскар Акаевди кечирип койду. Аскар Акаевдин 15 жыл кыргыз элин канын ичип жүргөндүгүн ак суу окуясы боюнча ошол 24-марттын себепкери ошол Аскар Акаев үй бүлө башкаруу деп ошол мерим фондун түзүп аялы балдары Айдар, Берки, дагы бир кызы бар эле. Бермейт, ошолорду саясатка аралаштыра коюп, Аскар Акаев бийликтен кеткен туугандар, качып. Өзүңүздөр билесиздер. Эми ошол эле жолду мына Садыр Жапаров ташийып, кош бийлик кылып, ошол боюнча азыр ошол жолдо кетип атат. Биз Кыргызстан эли кош бийликти колдогон эмес, биздин каныбызда бар туугандар. Илгертен хандарды качырып, хандарды өлтүрүп, хандарды камап, бул биздин генибизде бар туугандар кыргыздардын.
Biz ошон үчүн Кыргызстанда, Кыргыз бийлигинде, ханчылыкта, ошол бийчиликте илгертен баштап турганда бизде кош бийлик болгон эмес. Керек болсо кош бийлик болгон учурда дагы атасы баласын өлтүрүп, баласы атасын өлтүрүп, ошондой бийлик болгон. Мына кече эле бир эле пример тургандар. Казакстандагы кош бийлик, эл башчысы Нурсултан Назарбаев эмне болду тургандар? Кече 10 000 адам öldü. Эчтеке болгондой болуп чийип кетишти. ОДКдан военныйлар чакырды мүчөлөрүн. Россия кирди, Беларусь, Армения кирди, Кыргызстан киргизди. Мына булар да ошону ойлоп атат окшойт. Бул бийлик мыйзамсыздар. Мен сизге силер чакырсаңар келбейт. Силер жардам сурасаңар да келбейт. Эсибизде бар Баткен окуясында 44 жаран өлгөндө ошондо ОДКны киргизели деген. Келбейт тугандар. Бул мындай айтканда ошол азыркы Россиянын президенти, мындай айтканда диктатор Путин. Буларды кукла кылып ойнойт тугандар. Булар кукла тугандар. Булар индивидуалист деген жок буларда. Бул саясат эмне экенин билишпейт тугандар. Булар только баягы заправщик, бензин пуруш, ушу нефти пуруш, ушундай булар, ушундай нерселерди билиши мүмкүн. Бирок Кыргыз мамлекетин башкарам деген азамат бул эмес тугандар. Кыргыз элин башкарам, Кыргыз элине жеңилдик алып келем, арзанчылык алып келем деген азамат тугандар. Карапайымдын элинин баласы тугандар. Буга окшогон аферисттер эмес, жуликтер эмес тугандар. 2 айда ондой өрөм, 6 айда ондой өрөм, 1 жыл срок бергиле, 2 жыл срок бергиле, 5 жыл. Тугандар өзүбүздү алдап атабыз тугандар. Биз убакытты уткузуп атабыз эми. Кыргызстан эксперимент эмес тугандар. Кыргызстан эксперимент эмес. Себеби биз келечекти муунду ойлоп турган болсок, улуттун келечегин ойлоп турган болсок, биз азыр биргеликте Атамбаевчи болосуңбу, Текебаевчи болосуңбу, Атамекенчи болосуңбу, Эздибкачы болосуңбу, бүтүн Кыргызстанчы болосуңбу, Адаханчы болосуңбу, бириккен күн келди тугандар. Биригели. Birigip turup uşu жоқ degene Kırgız elinin geleceğin, uluttun geleceğin oylan, balanın geleceğin oylan desen, neveren geleceğin oylan, turgun tuğanlar, turalı, aytalı. Biz Kırgız eli bir başçını, biz mıyzamsız başçını oturguzu alıp, mirava izolasyada oturarız tuğanlar. Biz menen hiçbir mamleket teŋata söyleşpeydi tuğanlar. Oşon için bizde kımmatçılık, oşon için bizde bar nezde bespredjelder, ушудан болуп атат тугандар. Мен дагы бул мыйзамсыздарды чакырып кетем. Дагы укталасына келгиле деп атам. Орозайымды кой бербей турган болсоңор тугандар. Революциянын башталганы ушул деп эсептей бергиле тугандар. Мындай айтканда, өзү биз калмамат камаганда мен бессрочный митинг жарыялагам тугандар. Бул мыйзамсыздарды мен акыреткечен Алла Тааланын алдында айттым, акыреткечен тааныбайм тугандар. Менин бул принцибим, себеби мыйзамсыз, түрмөдө отурган, психбольницада учету бар, ошо акмактар мени башкарсын деп, мен буларга моюн бербейм тугандар. Мени билими күчтүү, адилеттүү, таза инсан болсо, мен ошого моюн сунушум мүмкүн, ошол менин президентим, ошол мени эл башчысым деп, ошондо сыйлап, ошондо унчукпай, критика кылбай отурушу мүмкүн. А буларды тугандар, мен кечирип коюңуздар тугандар. Буларды мен президент катары тааныба албайм. Керек болсо ошо ГКМГ төрагасы катары тааныбайм тугандар. Керек болсо бийлигин тааныбайм тугандар. Келиңиздер тугандар. Ошол азыр ГКМГнын алдында келиңиздер, biz Kırgızstan'ın geleceğini ойлоп туруп, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз тандабасак, бул акмактар бизди Кытайга провинция кылып берет тугандар. Асман шаары курабыз деп, Кытайдан акча издешип, ошол жерге инвестор тартып, ошол Осман китайский шаар кылайын деп атат тугандар. Канча деген байлыктарыбыз кетип атат тугандар. Ошондо ойлонолу тугандар. Эртеңки муунда тарыхта калып кетпесин. Ошо окшогон биздин ата бабалар, мынага мошенник окшогон жуликтер түрмөдөн чыккан заключенныйлар президент кылып алып, ушинтип Кыргызстан мамлекетин жок кылган экен деген тарыхта калып кетпесин тугандар. Бизге мамлекетибиз бизге керек тугандар. Кыргызстан мамлекети сиздин, менин мамлекетим. Бул Садыр Жапаровдун же Ташиевдин чоң атасынан, чоң энесинен калган менчик эмес тугандар. Men üçün Sadır Japarov prezident emez. Bul men üçün kılmışker. Men üçün Taşiyev ГКМнын төрагасы эмес. Bul men üçün psixbольницада учетто турган больной тугандар. Ошон үчүн
gelingizler mıйзамсыздарды. Biz bular mıйзамсыз basmasa biz mыйзам çeginde bulardı жоопко tarttırıp kiyinki gelgen prezidentlerge sabak bolsun dep turup ömür boyu erkinden ajratırıp үй мүлкү ушунча канча тапса ошолор конфискация алып бомуш болуп калсын туугандар. Мына ошондой кылганда biz жоопкерчиликти сезет да кийинки президент ойлонот.